Халилов Атакул Абдиламитович, Тескавардын пай-пай алып баруучусу, жалпы эл журтка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан чукул кайрылуу жасайм. Урматтуу эл журт, интернет алдамчыларга эч качан алданбаңыздар. Интернет алдамчылары бүгүнкү күндө сиздерди ар кандай коркутуу жолу менен, сиздерге психологиялык атака жасап, ар кандай чалуулар менен сиздерди коркутуп, шок абалга салып, сиздердин пешене тер менен тапкан акчаңыздарды интернет жолу менен алдап, которуп алып коюп жатышат. Буга эч качан алданбаңыздар. Бул маалыматты максималдуу таркатып коюңуздар. Бүгүнкү күндө интернет алдамчылары кээде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы СМБ, ККМБдан биз деп чалышат. Соттонбуз деп чалып калышы мүмкүн. Ички иштер министрлиги, ички иштер башкармалыгынан биз деп чалып калышы мүмкүн. Түндүктөн биз деп чалышы мүмкүн. Банктан, улуттук банктан, М-банктан биз деп чалып калышы мүмкүн. Ар жактан деп чалып калышы мүмкүн. Мына ошондой учурда биз эч качан алданбай, шок абалга түшпөй, биринчи маалыматты жакындарыбыз менен бөлүшүп, алар менен кеңешип, эч кандай коркпостон тиешелүү органдарга кайрылып, маалыматты тактап, анан алардын үстүнөн чогуу күрөшүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө мектеп мугалимдери алданып калып жатат. Бала бакчадагы иштеген тарбиячылар алданып калып жатышат. Медицина кызматкерлери алданып калып жатышат. Ар түрдүү мекеме ишканаларда иштегендер алданып калып жатышат. Ал эле эмес пенсионерлер алданып калып жатышат. Алар ар түрдүү жол менен, ар кандай алдамчылык жол менен сиздерге чалышат. Банктан биз деп чалып, сизге шотуңузга же М-банкыңызга туура эмес акча которуп алыптырбыз. Мына бул ссылканы басып коюңуз деп сизге ар кандай ссылка жөнөтүшү да мүмкүн. Мына ошондой учурда ссылканы эч качан баспаңыз. Ошол ссылканы бассаңыз эле сиздин картаңызга же банктык эсебиңизге же электрондук капчыгыңызга алар доступ алышып, сиздин шотуңуздагы болгон акчаңызды которуп кетиши мүмкүн. Болгондо дагы түптүз чет өлкөгө которуп кетишет. Чет өлкөлүк номерлер менен чалышы мүмкүн. Скрытый номерлер менен чалышы мүмкүн. Ар кандай номерлер менен чалышы мүмкүн. Мына ошондой учурда эч качан алданбаңыздар. Жакындарыңыздар менен кеңешиңиздер. Ички иштер башкармалыгына кайрылыңыздар, милицияга кайрылыңыздар. Ушундай кайрылуу болуп жатат деңиздер. Же болбосо банктан биз деп чалса, банкка кайрылыңыздар. Баарын тактап туруп, анан ага ошого жараша реакция жасап, алардын үстүнөн чогуу күрөшүңүздөр. Шок абалга түшпөңүздөр, алданбаңыздар. Ошон үчүн мен Ош шаардык ички иштер башкармалыгына келип, бул тууралуу атайын кайрылуу жасап жатам. Өткөндө менин дагы бир интернетке чыккан видеомду жасалма интеллектуалдын негизинде монтаждап интернетке таркатып, ошонун негизинде элди алдап жаткан учурлар дагы көп болду. Мына ошонун негизинде бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылып келип ушул жерден жалпы эл журтка профилактика катарында түшүндүрүү максатында ушул видеону жасап сиздерге жөнөтүп жатабыз. Максималдуу түрдө суранам, таркатып коюңуздар. Пенсионерлер уксун, медицина кызматкерлери уксун, дыйкандар уксун, мугалимдер уксун, карапайым кал уксун, билсин. Бардыгы алданбасын, алданбай жашайлы. Ички иштер башкармалыгы, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы мунун үстүнөн аябай катуу иштеп жатыптыр. Бирок ошондой болсо дагы биз эч качан алданбашыбыз керек, сак болушубуз керек. Сак бололу кыргызым, сак бололу эл журт, алданбайлы. Ким себепчи болуп кызмат кылган болсо, мына мэрия, акимият бардыгыңыздарга рахмат. Сиздер дагы себепчисиздер. Анткени бул жөндөн жөн болуп калган жок да. Көлдүн акими өзү аралашып чогуу, күн түн ушул жерде чогуу экен. Усталар менен чогуу эле жүрүп, результат өтө жакшы экен. Мен карагыла. Бостери такыр башкача болуп калыптыр туугандар. Мурунку бостери жок азыр келген болсоңор. Мурунку базарынын ичиндеги бай ызычуу жок, пляжда вообще ачык коюп. Асфальт коюп, бай велодорожка кылып. Мындай детский площадкаларды ушундай нар жагында баскетбольный площадкаларды азыр мына как раз резинка келип көрүлүп атат. Мына ушул бияка салынат экен. Мына. Жаңы келди резина. Бияка салынган, а? Жашыл ба? Бул жашыл экен. Күн түн ушундай жумуштар болуп атат экен көлдөчү. Именно бостерге келдик, жанагы кольцонун боюн. Ачык, карандай ачык кылып койгон токап эл үчүн. Мындай бесплатный зонтиктерди коюп, раздевалкаларды коюп, такыр башкача.
Түнү бул жактары жапык жарык болуп калат экен. Бул жагы да канча. Бул жерден аркы бет көрүнбөчү да. Азыр уже таза абада айланат экенсиң да. Мына жигиттер, мына кольцонун айланасына майда чүйдөлөр бар болчу, жок. Арыбаңыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Мен 2-3 күндөн бери интернет айдыңынан жанакы авто камсыздандыруу боюнча талаш тартыш, кайчы пикирлерди окуп калып атам. Буга себеп 2025-жылдын 1-июлунан тарта кимде ким автоунаасын камсыздандырбай айдап жүргөн болсо, ал айдоочуга айыппул салынат деген мыйзам күчүнө кирген экен. Ошол мыйзам себеп болуп атат. Кимдир бирөөлөр бул мыйзамга каршы чыгып атат, ал эми кимдир бирөөлөр колдоп атат. Мен дагы ошол адамдар сыяктуу өз оюмду айта кетейин деп чечтим. Албетте өз оюмду эч кимге таңуулабайм. Мен Россияда 3 жылдан ашык таксовать этип иштегем. Ал жерде баардык унаалар камсыздандырылган. Анан баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Жаман айтпай жакшы жок дейт. Кырсык кашкабактын ортосунда. Кокус бир нерсе болуп кырсыктап кала турган болсоң, эч нерсеге башыңды оорутпай, түшүп машинеден аварийный знагыңды коюп, анан ГАИ келгичекти күтүп отурасың дагы. ГАИ келгенде протоколун толтуртуп алып, страховой компанияга алып барып, ГАИнин протоколун берип коесуң. Ал эми страховой компаниялар болсо, мисалы эшигиң мыриып кала турган болсо, мунуңду деген биз баягы кыргызчалап айтты да, мунуңду крастетип эле коет экенбиз дебейт. Бул эшиктин баасы заводдо канча сом болсо, ошол заводдун баасы менен эсептеп туруп, жаңы эшиктин акчасын берет. Ал эми бизде кандай? Бизде мисалы башыбыздан өтүп көп эле тааныштарыбыз кырсыктап атат. Мына кече жакында эле бир таанышыбыз кырсыктады, андан мурун тең туш балабыз кырсыктап. Тең туш балам күнөөлүү эмес, бирок сүзгөн адамдын тааныштары күчтүү болуп утуп кете жаздады да. Ошондой учурда тең туш балам эптеп эле машинемди төлөтүп алсам болду деп жалдырап калган эле да. Мен күнөөм жок, эптеп эле машинемди эле төлөп берсинчи, башка эчтеке кереги жок дегенге чейин барган да. Ошондой учурда эгерде страховкаң боло турган болсо, эч кандай кыргызчылык, анан кыргызча сүйлөшөлү, кыргызча бүтүрөлү, кыргызбызго дебестен мыйзам чегинде, как положено, ГАИни чакырып, ошол жерге ГАИ келип, ГАИни оформить эттирип, анан ГАИнин протоколун алып алып, страховой компанияга алып барып берип койгон. Берип анан машинеңди төлөтүп алган менимче эң жакшы вариант деп ойлойм да. Сиздер кандай ойлойсуздар? Өз оюңуздарды жаза кетиңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, бөөдө кырсыктан тышкары бололу. Эч нерсе. Бул жерде баягы биз магазин болуп алдыргандар жаман сөздөр жазып коюшу мүмкүн, бирок эл үчүн жигиттер жакшы эле болуптур, негизи элечи. Ачыкта бардыгы мына чисто пляж болуптур эмичи. Бизнес эмес. Ал келери менен эмне деди? Биз мындан ары эч качан согушпайбыз, тынчтыкты сүйгөн мамлекет болобуз. Демек, аскердик күчтөрдүн кармап, аны көбөйтүүнүн кажети жок деди. Жыйынтыгында 30 жыл аралыкта аскердик техникалар сатылгандары сатылды, дат баскандары дат басып жок болду. Ошол учурда башка мамлекеттердин жетекчилери, маселен, Азербайжанда Гейдар Алиев, Өзбекстанда Ислам Абдуганиевич Каримов абдан көрөгөчтүү кыйын жетекчилер болгонун тарых таразалады, далилдеди. Урматтуу туугандар, 21-кылым менин пикиримде бир маанилүү маселеге, өзөктүү маселеге, Кыргызстандын мамлекетинин бекемдигин камтыган маселеге кыска бир кайрылуу кылып коеюн дедим элем. Ушул улуу тарыхый трибунадан. Урматтуу туугандар, бардыгыбызга белгилүү болгондой, 1991 жылы Беловежская пущада 3 мамлекеттин жетекчилигинин алдында союз таркады. Жыйынтыгында 15 эгемендүү мамлекеттер пайда болду. Биздин дагы мамлекеттин жетекчисине тагдырдын тамашасы менен Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун калкалоозу менен, сунушу менен илимий чөйрөдөгү чарбалык иште мамлекеттик башкарууда тажрыйбасы жок инсан келип калган. Туңгуч президентибиз. Албетте жакшы жактары да болду. Бирок ошону менен бирге мен бир нерсени өзгөчө
мааниге катары баалап кетким келет. Ал келери менен эмне деди? Биз мындан ары эч качан согушпайбыз, тынчтыкты сүйгөн мамлекет болобуз. Демек, аскердик күчтөрдүн кармап, аны көбөйтүүнүн кажети жок деди. Жыйынтыгында 30 жыл аралыкта аскердик техникалар сатылгандары сатылды, дат баскандары дат басып жок болду. Ошол учурда башка мамлекеттердин жетекчилери, маселен, Азербайжанда Гейдар Алиев, Өзбекстанда Ислам Абдуганиевич Каримов абдан көрөгөчтүк кыйын жетекчилер болгонун тарых таразалады, далилдеди. Урматтуу туугандар, 21-кылым адам затынын прогресси өнүккөн учур. Согуштар, кагылышуулар, конфликттер бардыгы артта калган. Бирок ага карабастан мына азыркы тапта Россия Федерация менен Украинанын ортосунда спецоперация деп коет, кандуу кагылышуу болуп атат. Израиль менен Палестинада кандуу кагылышуу болуп атат. Кече эле Индия менен Пакистан бири-бирине ракета атышып, бираз калды кандуу кагылышууга. Бул деген эмнеден кабар берет экен? Бул деген биздин ата-бабаларыбыз илгери эле таамай туура айтып кеткен экен. Өзүңө сак бол, кошунаңды уру тутпа. Аскердик техникаң, аскери күчтөрүң бекем болушу керек деген. Ошон үчүн, урматтуу агайым туугандар, азыркы жагдайды эске алуу менен 21-кылымда биз дагы ойлойт элем, өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүз, аскердик техникаларыбыз бул багытта максималдуу түрдө күчтүү болушу керек. Бул деген Кыргызстан агрессиялык ой пикирди билдирүү максатында эмес, тескерисинче коргонуу максатында. Ким кол сала турган болсо, тиешелүү жооп кайтаруу максатында. Эми сөздүн тоготер жери. Аскердик түзүмдөрдү, күчтү бардыгын уйткузуу болгон жарандар түзөт. Кыргызстанда сиздер билгендей 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Бардыгы ынтымакта, биримдикте, бир түндүктүн астында. Бирок аскердик кызмат өтөөгө келгенде 90%-нан ашыгы жалаң гана кыргызы, улуту кыргыз болгон инсандар өтөт экен. Мен ойлойт элем бардыгыбыз Кыргызстанда жашагандан кийин, Кыргызстанда туулгандан кийин, киндик каныбыз Кыргызстанда тамгандан кийин бардыгыбыз милдеттүүбүз. Мекенибизди коргогонго милдеттүү түрдө мөөнөтүнө жараша аскердик кызмат өтөөгө. Себеп мекенибиз, мамлекетибиз эгемендүү Кыргызстан бир. Бул деген сөз, урматтуу агайым туугандар, улутчулдук маселени көтөрүү эмес, болгону теңдик, укуктарыбыз менен кошо жоопкерчилигибизди дагы билейли деген. Уважаемые коллеги, мне бы нисколько не хотелось придерживаться той позиции, которая является исключительно неправильной. Я всегда придерживаюсь мнения, что не должно быть никакого деления ни по расовому, ни по религиозному, ни по этническому характеру. Все люди равны, созданы Богом и обладают одинаковыми правами и обязанностями. Со времен обретения независимости и до советское время все национальности, которые проживают на территории Кыргызской Республики, всегда проживали в мире, в согласии и в доброте. И я склонен считать, что мы от этого никуда не денемся. Так будет всегда. Но именно в таких вопросах, когда нужно отдать долг защите Родине, я склонен считать, что помимо прав у нас также должны быть обязанности. Чоң рахмат, урматтуу туугандар. Рахмат.